Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги Ош мамлекеттик университети педагогика, психология жана диний тарбия факультетинин НОБ1 17 тайпасынын студенти мен Ганиева Гүлнура сиздер менен болмокчумун. 3 класс адабий окуу сабагы. Сабагыбыздын максаты: биринчи, жомокту окуп, мазмунун түшүнүшөт, түшүнүктөрүн баяндап беришет, берилген суроолорго жооп беришет. Экинчи, эске сактоо жөндөмдүүлүгү, кабыл алуусу, ой жүгүртүүсү, сөз байлыгы, сүйлөө кеби калыптанат. Үчүнчү, окуучулар боорукерликке, адептүүлүккө, камкордуулукка, меймандостукка, жолдоштору менен туура мамиледе болууга тарбияланышат. Дайым ачык кабагым, дайым даяр сабагым. Саламаттык каалаймын, саламатсыңарбы, менин сүйүктүү, акылдуу окуучуларым. Азаматсыңар окуучулар, эң жакшы. Анда силерге ден соолук боюнча ырырдап берейин. Ар адамга жараласың ден соолук, акыл байлык алтын болуп кен болуп. Чындыгында адам кылган адамды бакыт экен, таала экен ден соолук. Андыктан балдар, бул ден соолук биздин биринчи байлыгыбыз. Өзүңөрдүн өмүрүңөргө кайдыгер карабастан, дайыма мектепке келгенде антисептик жана маскаңарды унутпай, таза тыкан алып келүүгө үйрөнгүлө. Анда эмесе балдар, силер менен жагымдуу маанай, баарыбыз билген ай чыкты ырын чогуу ырдап алалы. Жылдыздар жылмайып карашат, анткени аларда тынчтыкты самашат, анткени аларда тынчтыкты самашат. Азаматсыңар сүйүктүү окуучулар, маанайыңар көтөрүлүп калдыбы? Анда биз сабакка киришерден мурун кайрадан силер менен алтын эрежебиз менен таанышып алалы, балдар. Кана, ким айтат алтын эрежени? Туруп, бирден айткылачы. Биз элге окшоп секирбейбиз. Балга окшоп туулабайбыз. Арыга окшоп тызылдабайбыз. Коңго окшоп элеңдебейбиз. Ташбакага окшоп кыбырабайбыз. Корозго окшоп кыйкырбайбыз. Азаматсыңар менин сүйүктүү окуучуларым, ушул алтын эрежени унутпагыла. Эми үй тапшырмасын сурап алайын. Мурдагы сабагыбызда бакыт таалай каякта деген теманы өткөнбүз. Ушул темадан 8 бышыктоо суроо берилет, силер кутучадан алып жооп бергиле. Биринчи суроо:
канча бир тууган болушуптур? Суроо канча бир тууган болуптур? 3. Азаматсыңар эп туура. Экинчи суроо. Кимдин колунда иштеп жүрүшүптүр? Экинчи суроо кимдин колунда иштеп жүрүшүптүр? Хандын. Жооп туура. Үчүнчү суроо. Күнүмдүк тапканы оокатына жетет бекен? Üçüncü sıra günümdük tapkan işte tapkanı ovqatına жететпеген жоқ. Жооп туура. Төртүнчү суроо. Эң улуу агасы инилерин чогултуп эмне дейт экен? Төртүнчү sıra эң улуу агасы инилерин чогултуп эмне дейт экен? Бул бизге оокат эмес экен. Андан көрө жер кыдырып бакыттала издеп табалы. Азаматсың Азиза. Бешинчи суроо. Адыр ашып, суу ашып жүрүп кимге жолугушту? Бешинчи суроо кадыр ашып суу ашып кимге жолугушту? Диканга жолугушту. Ооба, туура. Алтынчы суроо. Ким жооп берет эми? Дыйкан 3 тууганга эмне деп тапшырма берди? Алтынчы суроо дыйкан 3 тууганга эмне деп тапшырма берди? Муну анча тереңдетпей казып чыккыла, бош жери калбасын. Азаматсың. Жетинчи суроо. Издеген алтынды табыштыбы? Жетинчи суроо издеген алтын табыштыбы? Жообу таба албады. Азаматсыңар балдар. Эми акыркы 8-нчи суроого келдик. 8-нчи суроого ойлонуп ким жооп берет экен, Көрөлүчү. Ал жерден кандай бакытты табышты? Кана, ким жооп берет? 8-нчи суроо ал жерден кандай бакытты табышты? Күркүрөгөн күздө Кудай табышты. Ай акылдууларым десе, азаматсыңар. Баарыңар үйдөн үй тапшырманы эң мыкты деңгээлде окуп келиптирсиңер, Биз азыр жаңы тема өткөнүбүздө дагы ошондой активдүү жооп берүүгө аракет жасагыла. Силер менен алгач биз макалдарды окуп алсак, биринчи макалыбыз ынтымак болбосо ырысың качат. Экинчи макалыбыз ырыс алды ынтымак. Үчүнчү макалыбыз ырыскы иште, а иш колдо. Төртүнчү макалыбыз ырыс качса бакыт конбойт. Бешинчи макалыбыз ырыс алды ден соолук, андан кийин ак жоолук. Алтынчы макалыбыз ынтымак турбай, ырыс турбайт. Жетинчи макалыбыз ырыстууга жуучу келет. Эми балдар, бул жерде биз көп макалдарды окудук, Ойлонуп көргүлөчү. Биз бүгүнкү темабыз, өтүлө турган темабыз эмне болушу мүмкүн? Кана, өз алдыңарча ойлонгулачы. Ойлонуп бүттүңөрбү? Силердин жообуңар кандай? Кана, жооп береличи. Азаматсыңар окуучулар. Бүгүнкү биздин өтүлүүчү темабыз ырыскы жомок экен, Ырыскы дегенди кандай түшүнөсүңөр балдар? Жана дагы ал каяктан келиши мүмкүн? Ойлонгулачы кана. Ооба, ырыскы ар тараптуу келиши мүмкүн, Анда силерге мен азыр өзүм конфет берип чыгайын, Ооба, бул конфеттер силердин ырыскыңар болгону үчүн мен силерге бердим, Ырыскынын дагы түрлөрү бар. Силердин чоң ата, чоң энелериңер, жана дагы ата энелериңер тойлорго, сүннөт тойго, кыз тойго, уул тойго, бешик тойго деги эле бардык жакшылыктарга баргандан кийин силерге кешиктерди, ырыскыларды алып келет, Ырыскынын мындан дагы башкача түрлөрү дагы бар экен. Муну жомоктон окуп түшүнүп алалы, балдар. Кулак салып, тынч олтуруп угабыз, Алтын эрежени сактайбыз. Кана балдар. Илгери бир дүнүйөкөр адам болуптур. Балдар, дүнүйөкөр дегенди
Кандай адамды түшүнөсүңөр? Дүнүйөкөр бул байлыкты жакшы көргөн адамды айтабыз, Ооба, азаматсыңар. Мал мүлкүмө зыян келтирет, тамак ашымды ичип кетет деп, элден бөлүнүп, бирен коктуга көчүп барып, жалгыз жашайт. Ал коктунун төрүнө жайлап, жакасына кыштап, малын багып жүрө берет. Күн сайын ченеп тамак жасап ичип, малынын туягын көбөйтүү менен алек болот. Ошентип жүрүп карыйт, кемпири да алдан күчтөн кете баштайт. Бир күнү алардыкына бир чоочун жолоочу келет. Жолоочу алыс жакка бара жатканын, тамактанып тыныгып алгысы келгенин айтат. Дүнүйөкөр абышка кемпир адатынча эмне деп айтышы мүмкүн балдар? Макул киргизебиз деп айтышабы, же киргизбейт деп ойлойсуңарбы? Анда жомоктуулайлы, Адатынча кемпир менен абышка кондура албайбыз. Араң жан сактап жүргөн бизди коюп, ылайыктуу жериңди таап конгун дешет. Карагылачы балдар, силердин үйүңөргө дагы ушундай мейман келип калса, эмне кылат элеңер? Ооба, биз антпейт болчук, Анда жомоктуулайлы. Алар бул жолоочу малыбызды уурдаганы келген неме го деп ойлошот да, кетип калар бекен деп ага тамак да бербей коет. Бирок жолоочу да көгөрүп, кечке чейин кетпей отуруп алат. Кеч киргенде жолоочу кур дегенде улагаңарга эле жатып кетейин деп суранат. Жатсаң жат деп айласы кеткенде уруксат беришет. Чарчап келген жолоочу тез эле уктап кетет. Катуу уктаганынан көзү жеткен соң, кемпири күндөгүдөй эле экөөнө ченеп суу куюп, ченеп эт салып, тамак бышырат. Тамак бышкан соң, экөө этияттык менен иче баштайт. Абышка кемпир экөө тең тоет. Бирок казанда дагы эле тамак артып калат. Балдар карагылачы. Эмне үчүн дагы казанда тамак артып калды? Ооба. Азыр биз жомоктуулайлы, Мындай кызыкка түшүнбөй абышкасы кемпирин жемелейт. Жолоочуга тамак берейин деп, атайын көп жасаган экенсиң го. Жок, күндөгүдөй эле ченеп жасадым эле. Андан көрө сен мага көрсөтпөй кошуп койгонсуң го, деп айтыша башташат. Ошол кезде уктап жаткан жолоочу ойгонуп кетет. Сураштырып иштин жайын билген соң, бул менин ырыскыма буйруган тамак тура. Коноктун ырыскысы өзү менен деген ушул. Мага бербейин дегениңер менен, мага буйруган тамакка айла жок экен дейт. Абышка кемпир ошондон кийин элден бекер эле бөлүнүп, жалаң мал деп тоодо жүрүппүз. Келген конок өз ырыскысы менен келет турбайбы? Андан көрө эл арасына баралы, деп 9 жолдун тоомуна көчүп конушат. Жолдон өткөн арып ачкандарга бар тамагын аябай берип, элдин алкышы менен кемпирчал жашарып, жыргап куунап, эл арасында жашап калган экен. Карагылачы балдар, эгер силердин үйүңөргө дагы мейман келген болсо, ошентип тамак бербей коет белеңер? Жок, биз антпейт элек, Биз жакшы кылып аны төргө олтургузуп, өзүбүздө бар нерселерибизди койгоно аракет жасайт элек, балдар? Азаматсыңар. Коноктун ырыскысы ар дайым өзү менен экен, Силер дагы үйүңөргө коноктор келип калса, ичиңер тарып, бир нерселерибизди алып кетет деген жаман ойдон алыс болуп, ал өзүнүн ырыскысы менен келген деп үйүңөргө киргизип олтуруп, чай берүүнү үйрөнүп, жана дагы сый мамиледе болгонго аракет жасагыла. Балдар, жомоко түшүндүңөрбү? Анда силер менен жекече, жупта жана топто иштөөгө аракет жасайлы, балдар. Анда эмесе балдар, силер менен алгач жекече өз алдыңарча иштеп алсак, чыгармачыл даракты толтурабыз. Окуянын каармандары, окуянын башы, окуянын ортосу жана окуянын аягы. Ушуну өз алдыңарча 1 минут иштегиле. Андан кийин жаныңардагы шериктериңер менен жупта иштөөгө аракет жасагыла. Силердин уюңар менен
жаныңардагы шеригиңердин ою кандай болуп чыгат экен? Салыштырабыз, кимдин жообу көбүрөөк туура болот экен? Силер үчүн 5 мүнөт убакыт берилди.
Ушинтип балдар өзүнүн жекече иштегенин жана жуупта иштегендерин көрсөтүшөт. Балдар, эми биз иштеп өттүк. Эми 1, 2 деп 2 топко бөлүнүп алабыз. Биринчи тобубуздун аты билимдүүлөр, ал эми экинчи тобубуздун аты акылдуулар болуп, 2 топко бөлүнөбүз. Кана, бөлүнөлүчү? Балдар, биз 2 топко бөлүнүп алдык, Эми кайсы команданын аты билимдүүлөр, ал эми кайсы команданын аты акылдуулар болушун азыр табышмактар аркылуу аныктап алалы. Биринчи табышмакты берейин. Ойлонуп жооп бергиле. Мейли оку оңунан, мейли оку соңунан. Тынбай желчү кайсыдан, тамактардын баарынан. Кана, кайсы топ ойлонуп жооп берсе, ошол команданын аты билимдүүлөр болот. Ойлонобуз, балдар. Бизде ар кандай ойлор болуп жатат, балдар? Бирибиз аш десек, бирибиз суу, ар кимиз ар кылды ойлоп жатат экенбиз, Бизде бирок туура жооп бар. Аны Азиза жооп берет, Азизанын жообу нан экен, Ооба, нан сөзүнү артынан да, алдынан да окусаңар, бирдей эле сөз келип чыгат. Азаматсыңар, Азиза. Силердин тобуңар билимдүүлөр тобу. Бизге белгилүү болуп эле калды, Биринчи тобубуз биринчи сурообузга жооп берип койду. Же болбосо табышмагыбызга жооп берип койду, Эми экинчи топко суроо. Күнү түнү тынбаган, бөлө чапса сынбаган. Бул эмне, балдар? Кана, топ менен ойлонойлучу. Бул топто да ар кандай жооптор чыгып атат, Бириси муз деп ойлосо, бирөөсү сагыз деп ойлоп жатат. Жана дагы ар кандай жооптор бар экен, Бизде бирок туура жооп бар. Ислам тааптыр. Исламдын жообу суу экен. Азаматсыңар. Экинчи топтор акылдуулар тобу болуп эсептелинет, Биз топторго бөлүнүп алдык, балдар. Эми аябай эле чарчадык окшойт, көнүгүүлөрдү иштеп. Эми тыныгуу көнүгүүсүн жасап алалы. Арам зам зам, гули 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 гули, рам зам зам, арам зам зам, гули 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 гули, рам зам зам, арафи, гули 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 гули, рам зам зам, арафи, гули 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 гули, рам зам зам. Повтори, не лінуйся. Арам зам зам, гули 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 гули, рам зам зам, арам зам зам, гули 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 гули, рам зам зам, арафи, гули 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 гули, рам зам зам, арафи, гули 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 гули, рам зам зам. Повторюй та вчись. Арам зам зам, гули 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 гули, рам зам зам, арам зам зам, гули 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 гули, рам зам зам, арафи, гули 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 гули, рам зам зам, арафи, гули 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 гули, рам зам зам. Повторюй та веселись. Арам зам зам, гули 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 гули, рам зам зам, арам зам зам, гули 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 гули, рам зам зам, арафи, гули 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 гули, рам зам зам, арафи, гули 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 гули, рам зам зам. Повторюй, нас доганяй. Арам зам зам, гули 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 гули, рам зам зам, арам зам зам, гули 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 гули, рам зам зам, арафи, гули 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 гули, рам зам зам, арафи, гули 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 гули, рам зам зам. Анумо, ще швидше. Арам зам зам, гули 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 гули, рам зам зам, арам зам зам, гули 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 гули, рам зам зам, арафи, гули 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 гули, рам зам зам, арафи, гули 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 гули, рам зам зам.
бат жасалчу көнүгүүлөр менен денебиз, өзүбүз дагы сергип калдык балдар. Эми көнүгүү иштөөдө бизде эч кандай тоскоолдуктар болбойт. Андыктан эми билимдүүлөр тобуна биринчи тапшырманы берели. Билимдүүлөр тобуна тапшырма. Силер ырыскы жомогун окуп, түшүнүгүңөрдү айтып бересиңер. Ал эми экинчи топ ошол эле жомокту ролдоштуруп аткарып беришет. Силер үчүн 8 мүнөт убакыт берилди.
Убакыт бүттү окуучулар. Анда биздин биринчи тобубуз билимдүүлөр тобу өзүнүн тапшырмасына жооп берсин. Адам болуптур. Ал мал мүлкүнө зыян келтирип, тамак ашын ичип, тоого кетишет. Андан кийин ал жака барып өздөрү жалгыз жашап калышат экен. Андан кийин аларды кемпир болсо күндө өлчөп тамак кылып, сууда өлчөп коюп, экөөгө ылайык эле тамак кылышыптыр. Андан кийин кемпир каарыптыр. Бир күнү алардыкына бир чочун жолоочу келди. Андан кийин алыс эмес, силердикинде бир күн түнөп кетсем болобу, мен алыс жака бара жатат элем деп айтса, кемпирчал өздөрүнчө мына байкоюшат. Сен өзүңө ылайык жерди тапып ал деп үйгө киргизбей коюшат өздөрүнчө. Андан кийин алар айтышат, кемпирчал айтышат да, болбосо биздин малыбызды уурдап кеткен неме го деп ойлошот экен. Андан кийин ал болсо кетерген деп отурушат экен. Андан кийин ал кетпей көгөргө чайнап тура берет кенеште. Андан кийин айтат экен, мен силердин анда кайрыларыңардын алдында жатып кетсем болобу дегенде, алар болсо жатсаң жат деп айтышат экен. Андан кийин ал уктап калгандан кийин кемпир тамакты жасап, тамак пышкандан кийин алар этият менен тамак жеп башташат экен. Азаматсыңар билимдүүлөр тобу. Анда эми экинчи кезек акылдуулар тобунун тапшырмасына берели. Илгери өткөн заманда бир жинекор адам болуп кеткен. Ол малыны эч кимге беришке кеткен. Малыны уурдап кетет, тамагын жеп кетет деп нен талаа көчүп кеткен. Тоого калганын жомоктон көрүңүздөр. Мен алыс жака бара жатамын. Силердикиде бир күнчө түнөп кетейинчи? Жок. Сен биздин үйдө жаша албайсың. Биз өзүбүз зорго эле жашайбыз. Арам жашап атабыз биз. Бул биздин малыбызды уурдаганы келген турбайбы? Ооба, ошондой окшойт. Мен анда тамак жасайын. Тамак пышты экен, жейли. Биз кытыратпай жейли, анан койгон кетет. Ой, дагы эле тамак ашып калган турбайбы? Сен атайлап жолоочуга берейин деп тамак көп кылып койгон окшойсуң. Жок, сен өзүң эле атайын кошуп койгонсуң. Сен өзүң. Жок, сен койгонсуң. Эмне болупту? Бул сага берейин деп букат көп кылып коюптур. Анда бул тамак мага буйруп койгон турбайбы? Буйруп койгон тамакка айла жок. Айылыбызга эле барып жасасак болгон эле. Ошентип кемпирчал ар ким келсе өз рызкысы менен келет го деп бири-бирин карап калышат экен. Андан көрүп жүр айылыбызга барып эле жашайлы экен. Конок келсе коноктосуп ошентип жашап калышат экен. Биздин билимдүүлөр дагы, акылдуулар тобу дагы эки топ тең аябай жакшы деңгээлде даярданышыптыр балдар. Кол чабабыз. Бүгүнкү теманы түшүндүңөрбү балдар? Мыктылар десе. Анда биз теманы бышыктайлы. Биз теманы айтып берүү аркылуу дагы, ролдоштуруу аркылуу дагы түшүнүп алдык. Билбеген жерлерибизди билип алдык. Эми балдар, бышыктоо үчүн мен кайрадан билим дарагына суроолорду каттым. Бул суроолорду силер бирден тандап, жооп берсеңер болот. Албетте бул биздин төмөндө окулган жомокторубуздан гана алынды. Кана эмесе балдар, кеттик. Жооп берели. Билим дарагыбыздагы биринчи суроону ачайын. Абышка кемпир эмне үчүн элден бөлүнүп, өзүнчө жашап жүрүшүптүр? Экинчи суроо, жол жүрүп келген жолоочуга алар кандай мамиле жасашты? Үчүнчү, сенин үйүңө конок келсе,
Sen да ошентесиңби? 4. Абышка кемпир катачылыктарын түшүнүштүбү? 5. суроо. Коноктун ырыскысы өзү менен дегендин маанисин түшүндүр. Кана балдар, эми жооп берели. Силерге ойлонуу үчүн 3 мүнөт убакыт берилди. Ойлонобуз. Убакыт бүттү балдар. Эми мен суроону окуймун. Силер бат-баттан жооп бересиңер, макулбу? Кеттик анда. 1 суроо. Абышка кемпир эмне үчүн элден бөлүнүп өзүнчө жашап жүрүшүптүр? Тамагымды жеп кетет, малым мурдап кетет деп бөлүнүп жашап жүрүшүптүр. Азаматсың. 2 суроо. Жол жүрүп келген жолоочуга алар кандай мамиле жасашты? Жаман мамиле жасашты. Азаматсың, узун чач. 3 суроо. Сенин үйүңө конок келсе, сен да ошентесиңби? Марзия? Жок, мен андай кылбайтмын. Аха, туура. 4 суроо. Абышка кемпир катачылыктарын түшүнүштүбү? Алар акыркысында түшүнүп калышты. Качан жол жүргөн неме келип кеткенде. Аха. 5 суроо. Коноктун ырыскысы өзү менен дегендин маанисин түшүндүр. Ким айтат? Коноктор өз ырыскысы менен келет. Азаматсың. Бүгүнкү өтүлгөн теманы жакшы түшүнүпсүңөр, балдар? Азаматсыңар. Эми силерди жекече, жупта жана топто иштегениңер үчүн баалап алайын, Эжеке, айтыңызчы. Мерим.
бир айткылачы. Мерим, 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 мерим деген эмне? Мерим, эй меримди, кек пейилди жерене. Мерим, эй меримди, кек пейилди жерене. Азаматсыңар балдар, эми чогурдайлычы. Макул! Мерим, 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 мерим деген эмне? Мерим ата мекен, мерим туткан элиме. Азаматсыңар окуучулар. Бүгүнкү сабакка аябай эле активдүү катыштыңар. Үйгө тапшырма. Абышка кемпирге мүнөздөмө бергиле. Үлгүсү төмөндө турат. Саламатта калгыла балдар.